Assalamu алейкум, сүйікті айымдар жана мырзалар, қадырлы телекөрүүчүлөр. Бир жума бою адаттагыдай биз силерди сагындык. Улуттук телерадио берүү корпорациясында үй бүлөлүк ынтымакты даңазалаган эң кызыктуу шоу башталды. Бул Түгөйлөр таймашы, саламатсыздарбы? Мына биздин мекенибиздеги эң мыкты түгөйлөрдү ынтымакка, биргеликке чакырган Түгөйлөр таймашы сиздердин асыңыздарга кайрадан келип отурат. Бүгүн дагы сиздерди эң мыкты оюндар менен, кызыктуу таймаштар менен кубандырмакчыбыз. Бул Түгөйлөр таймашы. Албетте эле, бир үй бүлө бул чакан мамлекет демекчи. Ушул үй бүлөнүн президенттери, премьер-министрлери сахнанын артында турушат. Ал эми ушул Кыргызстандын келечегине салым кошо турган мыкты түгөйлөргө биздин атыбыздан белек болсун деп Түгөйлөр таймашынын башкы демөөрчүсү Дөлөт курулуш компаниясынын жапжаңы ремонту менен Шопоков Эко-Сити турак жайынан батирибиз даяр, жана биз сиздерди ким жеңүүчү отурганын чогуу чакырууга, чогуу көрүүгө чакырабыз. Анда эмесе, бул жуманын берүүсү дагы даяр, көрөрмандарыбыз, конокторубуз даяр болсо, бир кол чаап коюңуздар. Мен уккандан бир көр демекчи, сахна артында турган мыктыларды, кыйындарды чакыралы. Миңдеген, 10 миңдеген катышуучулардын арасынан, анкеталардын арасынан тандалып алынып, Кыргызстаныбыздын 7 дубанындагы мыкты түгөйлөрдү биз бүгүнкү эфирге алып келдик. Анда эмесе, биринчи түгөйлөр менен сиздерди тааныштырмакчыбыз. Алишер жана Жылдыздын үй бүлөсү, кол чаап тосуп алыңыздар. Ана кол чаалар, кол чаалар. Алишер мырза, салам алейкум. Ассаламу алейкум. Кош келдиңер. Алишер, Жылдыз, баш кошкоңуздарга канча болду? 1,5 жыл. Али, мындай эң эле сонун убакытта турбайсыздарбы? Романтика жок элек. Кайда жүрөсүң деген сөздөр боло элек эле. Канча сүйлөштүңөр? Канча сүйлөштүңөр кыз жигит болуп? 2 жыл. 2 жыл. Башка 3,5 жыл болуптур да? Ооба. Ал эми биздин ушул көрүүчүлөрүбүздүн жактырган бир суроосу бар. Таанышкан тарыхыңыздарды айтып бериңиздер. Кантип тааныштыңыздар эле? Окуудан. Университеттен. Мектептен болчумун. Старостасы белеңиз, Бияктын шеф сиз белеңиз. Мурда эле болчумун, азыр деле шефимин дейсизби? Жок, азыр. Старостасыз анан? Ошо экөөбүз башында урушуп жүрчүбүз. Бул окууга келбейт, мен урушам. Эмне келбейсиң, болбойсуң? Ана сиз да сүйлөчүң, анан кийин сен деп өзүң сен деп айтып. Ошо башында кичине экөөбүз келишпей, анан кийин уже окуудан бизде деген онлайн болуп калган да. Анан кийин баргандан кийин анан кичине жакшы сүйлөшүп. Онлайндан кийин бир сыра эс алып бир-бирибизден деп коебуз. Анан бул сиз тараптын көз карашы. Эми биякты сүйлөйлүчү гана, шеп. Ошол кезде карантин болуп калган. Онлайн окуп атканбыз. Ал кезде Жылдызды көргөн эмесмин. Окуу башталды, анан көрүп калдым. Жүрөккө жакты. Көз менен көрбөй, жүрөк менен жакшы көрдүк. Анан ошо биринчи көргөндө баягы кичине көз тумандап, кичине бутал булуттан тайып, ошентип жакшы көрүп калдык. Жакшы. Жөн эле ошол же мас белеңиз биринчи көргөндө? Кафеден жолугуп, ушундай. Жылдыз! Унутпай, көзүмө эки көрүнүп атасың. Кафеден таанышкансың. Кафеден таанышкан. Анан кандай сунуш кылдыңыз бул жактан? Эми старостан болуп жүрө бербей, сүйүктүм бол дедиңизби? 1,5-2 ай артынан чуркадым. Артынан чуркап, жетип, анан кышында декабрда где-то бир 30-сунда болуш керек. Эртең мына жаңы жылда атканда анан мишке алып барып берип, анан сюрприз кылып, девушкам бол дедим. Жакшы. Мишке алып бардым? Чоң мишке алып бардым. Чоң мишке алып бардым. Анан ба жаңы жылдын астында 2 ай тынбай чуркаш элестет. Каяка жетип калдыңар эле мындан? Жалал Абад жака жетип калсаң эле чуркап кете берем 1-2 айда. Мамам да күлүп берет, жөнөкөй эмени кармап, именно старостасынан кармалыптыр деп. Кыйын бала экен да бул жакта көрөгөч. Ардактуу көрөрмандар, мына биздин ушул алгачкы түгөйүбүзгө ыраазычылыгыбызды билдиребиз, ийгилик каалайбыз, жакшы дем күч менен оюнга катышып бериңиздер, төрдөн орун алып бериңиздер, кол чаалар. Келиңиздер. Ал эми кезектеги түгөйлөрдү сиздердин назарыңыздарга тартууладан биз шашып турабыз. Тосуп алыңыздар, Турарбек жана Мыскал. Жакшы кайла бабам, ортого жолукканда уялып кетишти окшойт. Ассаламу алейкум, байке кандайсыз? Жакшы көрөсүң. Барсың. Кандостой браткалардан сүйлөшпөйсүңөрбү? Брат дегенде. Мындай элечи. Баш кошконуңуздарга канча жыл болду? 13. 13 жыл.
О, жакшы. 13 жылда канча жыйынтык? Канча бала, канча кыз? 3 бала. 3 уул, 2 бала, 1 кыз. Жакшы, өмүрлөрү узун болсун. Эми каяктан тааныштыңыздар эле? Үй жактан. Чында кошунам болосун. Кошуна. Жакшы. Алысты, жакшы кызды алыска узаткан жоктур байбы? Каяктан кошунабыз? Каяктан болуп тааныштыңыздар? Шаардан эле. Шаардан кошуна болуп турасыздар. Кичине кезинен баштап чогуу үстүңүздөр беле? Жок. Мен Жуңгалдан, бул Нарындан. Анан жолугуп калдыңар Шаардан. Калдык, Шаардан. Анан кантип движение кылдыңыз? Ошонун баарын айта берейин деп коем. Ошо кызыктуу бар, ошол керек. Ошону айтып бербейсизби? Мындай болгондо биринчи кезигинде мындай. Окууну бүтүп бияк келди, ошо менен эле таанышып сүйлөшүп калдык. Ошо менен сүйлөшүп калдыңыз. Андан бери көп унутуп эле калдык. Анда жеңеден сүйлөчү. Эмне болуп? Биринчи кадам кандай болду? Айтып кетиңизчи. Биринчи кантип келди байкем? Сааттын жебеси четверг болчу деп коюңуз. Түштөн кийинки чама деп. Биз кошуна болчубуз, анан бири-бирибизди таанып эле анан жакындашып кеттик. Жөн эле жакындашып болдуңарбы? Мындай кетип барат эле. Жакын басып эле. Анан үйлөнүп алдык деп коюшту. Ошондо биринчи кадамды байке кылды же сиз кылдыңызбы? Турар кылган. Не кылды ошондо? Ошо кызык болот. Эмне деп айтты? Кантип барып келди мындай жокундады? Эй, кошуна кандай? Экөөбүз чогуу жүрүп алалы деди. Анда жана агент деген бар эле го. Ошо аркылуу эметип калганбыз негизи. Кук деп туруп. Мен эстеп атам дагы. Агенттен жаздыңыз. Агенттен. Мачо сүрөтүңүз менен. Жок, анда сүрөттөр бар. Эсте жок. Агенттен жазып, сүйлөшүп, анан ошо менен аягы буюрса 13 жыл болуптур да. Аягы жакшы. Эми албетте, бул бир гана башы болсун. Аягы карыганда бир жаста чач агарып, бири-бирибиздин атыбызды унутуп, неберенин санын унутуп калганга чейин чогуу жараткан насип болсун бири-бириңер менен. Анда эмесе төрдөн орун алгыла, кош келипсиңер. Кол чабыла. Кийинки 3-чү биздин оюнубуздун катышуучулары бүгүнкү таймашты утабыз деп абдан мыкты даярдыкта келип турушат. Кайрат жана Нурайда тосуп алыңыздар. Кайрат, Нурайда. Жакшы. Ассаламу алейкум. Кайрат байкем. Жеңем экөөбүз камап отурмун. Борсок жазатын ошо. Сүйрө жүрөк чалып калды силер. Кайрат байкем кандайсыз? Жакшыбы, кош келипсиз. Ушундай шаар үй бүлөлөр жакшы негизи бизге. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Баары жакшы. Жакшы бурагы. Жакшы. Кайрат байке, бизди буга чейин көрүп жүрдүңүзбү? Көргөнсүз. Жеңе, көрдүңүз беле? Жакшы. Бүгүн жашты даярдыктарга, оюндарга даярдык менен келдиңиздер. Эми айтып кетсеңиздер, канча жыл болду баш кошконуңуздарга? Баш кошконубузга 8 жыл болду. 8 жыл. Ага чейин канча убакыт сүйлөштүңүздөр? 5 жылдай. 5 жылдай. Жакшы чамалап жүргөн турасызбы? Ойлонуп. 12 жыл болуптур да. Каяктан тааныштыңыздар эле? Айылда эле экөөбүз классташпыз. Классташ бирге окугансыздар мектепте. Бир айылдан. Деги эле байкап көрсөмчү, жана мектептеги сүй, тоок сүй тагып жак деп койчу, андай деле эмес экен. Бизде ар бир жумада келет, кээ бирөө мектептен таанышкан, кээ бирөө садиктен бери таанышат, кээ бирөө кошуналар экен. Мектепте чогуу бир класста окудуңуздарбы? Жок, экөөбүз 2 класста. Бул Б класста, мен А класста окугам. Бирок классташсыңар, мындай экөөбүз классташпыз, бирок бир моментте болгон 2 класста бириктирген үчүн. Чогуу, анан окууну бүттүңүздөр. Окууну бүткөнбүз. Мен окуп жүргөндө тааныбайт элем, жакшы деле андай. Анан окуп жүргөндө тааныбайт эле? Жакшы деле мындай көп аралашчу эмесмин. Көп маани берчү эмесмин. Шаарга келгенден кийин классташтар бири-бирибизди чогултуп жүрүп тааныштык. Анан көрсө баягы бала эмес, сөйлөкөттү, чоң красавчик болуп калыптыр. Байке, эмне качып атасыз? Жүрөк дүк-дүк дей баштады. Байке, мактаган сайын эле, акырын качатпай, менби деп. Кайрат байкем, эң алгач кандай сунуш менен чогуу баш кошо алалы же сүйлөшө алалы деп кандай кайрылдыңыз? Үй бүлө куралы деп же мектептен эле кыймылдарды кылдыңыз, кандай ыкмаларды колдондуңуз? Билбейм, эми барып жүрүп эле анан ушундай баш кошуп калдык. Анан особый деле мындай болгон эмес. Эми негизи көп мырзалар аны унутуп калабыз. Жеңе айтсынчы, кандай болду? Мектепте көп нерсени байкабайт экенбиз да. Шаарга келгенден кийин караокеден биринчи жолу көрдүм. Жакшы ырдайт. Кайсы ырдап атыптыр? Жакшы ырдайт өзү. Бардыгы жакшы ырдайт. Ошондо көз меники биринчи түштө окшойт. Сиз чабалган турбайсызбы анда байкем, да? Жок, ошо эмне деп коет
биринчи баягы менден кетип калды окшойт. Аны мойнума алам. Кайсы ырдырдаган жагат байкебиздин? Бектин ырларын жакшы ырдайт, Сыймыктын ырларын жакшы ырдайт. Баягы классикаларды дайт турбайбы? Анан караокеде ырдап атат. Сиз байкап калдыңыз. Мен өзү ырга жокмун өзү. Бирок ырдагандар жакшы көрөм деп коесуз. Жакшы ырларды жакшы угасыз. Анан кантип менден кетип калды атасыз? Кантип кетти сизден? Бойдоктор ошо байкап койсун, балким ошондой сигналдарды биз көп деле акылдуу жан эмеспиз, эркектерчи байкабай деле калышыбыз мүмкүн да. Ошого байкап койсун, балким кыздардан кетип атканын мырзалар байкап билип турсун. Эмне болдуңуз? Кыз кылыгым мен деп анча мынча кичине эме уруксат бериш керек го дейм да. Кылтанып койдуңуз. Үйгө чейин жеткирип дегендей. Байкен сиз жеткирип бардыңызбы үйгө чейин? Жок, наоборот жеткирдип караңгыда коркпусуң да корком деп. Үшүбөсөң да пижаң берчи деп, Жакшы. Деги эле байкадыңыздарбы? Айымдар, деги эле бактыңыздар, сиздердин эле колуңуздарда кичине уруксат берип койсоңуздар эле боло. Анан бизге мындай ыкма айтып тургула, оңго, солго бургула деп болбосо түптүс басып кете беребиз. Муну менен кете беребиз. Ырларды ырдап алыппы? Албетте, сиздерге ийгилик каалайбыз, төрдөн орун алып бериңиздер, бир кол чаап коюңуздар ушул тигиге. Кайрат Нурайда. Сүйүктүү көрөрман, бизде бирден бир эң алдыңкы орунда турган маанилүү нерсе бул түгөйлөрдүн суллугу эмес, түгөйлөрдүн узундугу, түгөйлөрдүн мындай сырткы келбети эмес, түгөйлөрдүн бири-бирин жакшы сезе билгендиги жана бири-бирин колдой билгендиги. Анын баары биз байкап турабыз. Эң ынтымактуу түгөйлөр ушул күнгө чейин жеңишке жетип келатышат. Ошондуктан бүгүнкү берүүбүздө дагы 4 жарыш болот. Биринчи, экинчи, үчүнчү жарышта бирден упай, 4-үнчү жарышта 3 упай. Акырына чейин упай жок адамдын дагы мүмкүнчүлүгү болот. Андай учурлар көп жолугуп байкалып турат. Ошондуктан бүгүнкү берүүбүздү дагы баштамакчыбыз. Албетте, бүгүнкү оюнда дагы мыктылар жеңсин демекчибиз. Убакытты көпкө созбостон биринчи оюнду баштайбыз. Бул түгөлөр таймаш. Кол чабуулар жаңылсын, кет. Шопоков Эко-Сити турак жай комплексине кош келиңиз. Бул жерде сизди эмне күтөт? Жашылдандырылган аймактар менен гармонияда бактылуу жашоо мүмкүнчүлүгү. Заманбап дизайн жана экологиялык тазалыктан пайда болгон комфорт. 4 блок, 14 кабат, сейсмикалык жактан талапка жооп берген монолиттүү корпус. Үйүңүзгө табыгый жарыкты жана бейпилдикти тартуулаган чоң терезелер. Сергек жашоо үчүн оюн аянтчалары, олимпиадалык стандартындагы бассейн, вело жана чуркоо жолдору, жашыл паркы бар, табият койнунда жашоо мүмкүнчүлүгү. Дөөлөт курулуш компаниясы уникалдуу сунуштар туулайт. Батирди даяр ремонту менен 15 жылга чейин бөлүп, пайсыз жана баштапкы төлөмсүз сатып алсаңыз болот. Бүгүнкү биздин таймашыбыздагы биринчи оюнубуз даяр болуп турат. Шарттарын түшүндүрөбүз. Сүйүктүү көрөрмандар, биринчи оюндун шарты боюнча түгөйлөр жолго катышат, мырзадагы, айымыдагы чогуу турат. Ал эми ортодо мисалы үчүн Алишер менен Жылдыздын үй бүлөсүнө биз сарыларды жана Турарбек менен Мыскалдын үй бүлөсүнө ак топторду даярдап койдук. Ортого чыгышат, бул столдун бул бурчуна бирден алмак ушул топторду ыргытат. 2 мүнөттүк чектөө бар. Чектөө бүткөндө гонг жаңырган соң биз санайбыз. Эгерде ак топтор лотокто көп болсо, Турарбек менен Мыскал командасы утат дагы, Алишер менен Жылдыз эс алып турат. Ал эми кайра биздин жаныбызга Кайрат менен Нурайда чыгат. Турарбек Мыскал утуш үчүн 2 үй бүлөнү тең утуш керек. Айта турган маселе бул жакта канчалык деңгээлде мырзасы дагы, айымы дагы мерген, координациясы мыкты иштейт, бири-бири менен жакшы түшүнө билгенин чогуу текшермекчибиз. Анда эмесе бул биринчи оюн биз баштадык. Бир кол чаап коюңуздар. Алишер, Жылдыз, Турарбек, Мыскал келиңиздер бул столго. Турарбек мырза сизге актар, Алишер, Жылдыз сиздерге сары топ. 2 мүнөттүк тыныгуу. Мисалы үчүн азыр экөөңүздөр бирден топты ыргытканда ордуңан алмашасыңар дагы жеңелер ыргытат. Анан кайра алмаштырып бирден ыргыта бересиңер. Макулбу? Убакыт бүткөнгө чейин. Колдон келишинче лотоктун ичине көбүрөөк чогултканга аракет кылабыз. Түшүнүктүү, оюн шарты түшүнүктүү. Колдоочулар 3, 2, 1, кеттик. Баштадык. Хоп. 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 Жакшы.
Азырынча тең-тең келе аткандай колдоп турабыз, Жакшы, жакшы. Hoppa. Ак топ ар бир өтүп. Жакшы. Жакшы. Болгону 2 минут бар. Hop. Ay son. Жылдыз жөн эле капталган кетип койду го бача. Браво! Акыркы топта санап коелу. Урмат. Санайбыз. Анда эмесе санайлы. Кеттик. Сарылардан баштайбыз. Алишер Жылдыз командасы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 топ. 23. Сарылар 23 топ. Турарбек Мыскал ак топтор кеттик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Браво! Турарбек менен Мыскалда 24, Алишер менен Жылдызда 23 болуп калды. Бир да топ айрымы. Алишер Жылдыз эс алып туруңуздар. Кайрат Нурайда келиңиздер. Азыр Турарбек утуш үчүн Кайрат Нурайдан да утуш керек болот. Жана башында мисал үчүн айтып отуп мен алдыны көрүп койгондой айтып койгон окшойм, Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, анда эмесе стартта турган Турарбек менен Мыскал үй бүлөсү бир кол чайып коюңуздар. Турарбек, Мыскал, кана кол булгап коюңуздар. Да, жакшы. Жаналардын атаандаштары ак топторду ыргытышат. Кайрат Нурайда. Сиздерге ийгилик. Колдоочуларга монтип ишарат берип айтып койгула, катуураак кыйкырып турсун. Деп кичине мындай Турарбектин жанында кичине уят кылып атат адамды. Анда эмесе ийгилик сиздерге. 3-төн чогуу санап баштайбыз. 3, 2, 1, кеттик. Баштадык. Хоппа. Кандай ыргыта баштадыңар? Кезек менен ыргыта аласыздарбы? Ооба. Жакшы, кана. Колдоочулар, дем күч берип тургула. Ыргытор. Ой, мен чыгып салбадым. Турарбек. Кайрат. Топтон берип коюн. Аз калды. Саналуу эле убакыттар калды. Турарбектин колдоочулары барбызбы? Кайраттын колдоочулары барбызбы? Стоп!
ак топту келди, айбара келди. Бул деле келет, карачы. Анда эмесе, Турарбек Мыскал сары топ, бир кол чаап коюңуздар. Кайрат Нурайда ак топтор. Анда эмесе сары топтон баштайлы, кеттик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 топ. Sarılar 24. Сіздердің өз өмеңер ушундай окшойт, чейниңер, 24. Biz 24 dedi. Kayrat Nuray'da ak toptur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Анда эмесе азыр биз Кайрат мырза менен Нурай дайымды дагы бир жолу куттуктайбыз дагы. Сиз калып туруңуздар. Турарбек мырза бир аз эс алып туруңуз. Алишер, Жылдыз келиңиздер. Эми сиздерге чектөө болгону 1 минут болот. 1 минуттун ичинде аз биз жыйнап беребиз, келе бериңиз. Мына ошентип баарыңыздар көргөндөй, Кайрат мырзанын үй бүлөсү, Кайрат Турарбек мырзанын үй бүлөсүн утуп алды. Эми Алишер мырзанын үй бүлөсү чыкты. Кайрат мырза, азыр утуш үчүн Алишердин да үй бүлөсүн утуш керек. Бул жакты утсаңыздар, анда жеңүүчү болосуздар. Эгер утуп калсаңыздар, кайра улана берет. Даярбызбы? Даярбыз, 2, 1, башталат. Болгону 1 минут. Жакшы, жакшы, жакшы. Жакшы келет, жакшы келет. Ақтардықы өте өлі кетіп отады, өте өлі кетіп отады. Bir öyle minut var. Stop. Oldu. Oldu. Сауырыңыздар. Буга чейин 27 топтуга салган Кайрат мырза менен Нурай дайымда бунусунда сары топтор, сары топтордон сана баштайлы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 топ. 16. Алишер, Жылдыз ак топтор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 топ. Ay barakeldi. Ay barakeldi. Ayma кызыктуу болуп атат бизде. Мына азыр 17 топ менен алдыда Алишер менен Жылдыз кайра узады. Эми сиздерди узатабыз. Кайрат отуруп туруңуздар. Сиздерде жакшы бир келиңиздер. Эми келиңиз. Турарбек байке келиңиз. Турарбек байке. Алишер мырза менен чогуу жарышасыздар азыр. Алишер кайра эле ак топ сиздерде калды. Турарбек мырзага сары топторду берели. 3, 2, 1 кетти. Кетти. Жакшы. Сарылар аябай жакшы келет атат. Актарды артынан кем калбай. Карачы, колдоо кандай маанилүү. Колдоочулар көп болуп келип Турарбек акам газдан басты. Газдан басты эле мына топтордун баары түшө баштады. Мына топтордун баары сарайып жатып калды. Az kaldı. Sonkos sekundalar. Stop. Oldu. Geliңиздер. Алишер, Жылдыз ак топторду санайлы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Алишер жана Жылдызда. Актар 24, сары топтор.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 болду. Карачы. 24-кө 24. 24. Сүйіктүү телекөрүүчүлөр, эми мындай. Эко тептең болду, 2 түгөйгө тең бирден упай берсек, бизди ким урушмак эле, туурабы? Ар бирөөңүздөргө бирден упай. Браво! Ошо менен бүгүнкү таймашыбызда биринчи оюнда Алишердин үй бүлөсүндө дагы Турарбектин үй бүлөсүндө дагы бирден упай бар. Экөөңүздөрдү куттуктайбыз. Кайрат мырза, камсынабаңыз. Астыда дагы 3 оюн бар. Куттуктайбыз. Браво! Кадырлуу көрөрмандар, анда эмесе алдыда биз жеңелерибиз үчүн даярдаган таймаш бар. Анын үчүн мен майкелерди ортого чакырабыз азыр. Алар менен сүйлөшөбүз дагы, андан соң айымдардын жарышын сиздер үчүн тартууламакчыбыз. Эфирден алыстабаңыздар. Улуттук телерадио берүү корпорациясында үй бүлөлүк ынтымакты даңазалаган түгөйлөр таймашы улантабыз. Шопоков Эко-Сити сиздерге абдан ыңгайлуу шарттарды сунуштайт. 15 жылга чейин бөлүп төлөө. Баштапкы төлөмү жок. Жана дизайнерлик ремонту менен батирлер. Дөлөт курулуш компаниясы 0701 90 60 60. Жапон технологиясы менен өндүрүлгөн номер 1 жалайыктар Mini-Vini сиздерди кызматташууга чакырат. Mini-Vinini күнүмдүк жашоодо гана колдонбостон бизнес кылсаңыздар да болот. Ал эми кененирээк маалыматты Mini-Vini KG баракчасына кирип бире алсаңыздар болот. Ар бир эне баласына ыңгайлуу чөйрө түзгүсү келет. Mini-Vini ымыркайлар үчүн кемчиликсиз сапатты жана кайталангыс ыңгайлуулукту айкалыштырган атайын жалаяктарын иштеп чыкты. Жалаяктардын өтө жука дизайны балаңызга эч кандай ыңгайсыздык жаратпастан укмуштуудай ыңгайлуулукту камсыз кылат. Mini-Vini жалаяктарын тандаңыз жана балаңызга камкор чөйрө түзүңүз. Айымдар, мырзалар, мына азыр биздин айымдарыбыз үчүн өзгөчө оюн даярдап койдук. Бала кезде келе жастык чагылышмай деген оюнду азыр сиздерге бирок башкача көрсөтүлүштө тартууламакчыбыз. Анын үчүн жаныбызга мырзалар чакырабыз. Мырзалар келиңиздер, байкелер, сиздерди бери чакыралы. Бир кол чаап коюңуздар. Келиңиздер. Байкелер, эми жеңишке жетиш оңой болбош керек. Азыр эми бир аз сиздердин дагы, биздин дагы көрүүчүлөрүбүздүн дагы кызыгына жеңелерди мушташтырайын деп атабыз. Кандай дейсиздер? Кимиңиздердин жубайыңыздар атаман экенин аз чогуу текшеребиз. Мына жуп-жумшак түгөйлөр таймашынын жастыктарын карматабыз, оң колуна, сол колуна. Бул жакта мына атайын тургучубуз бар, ушунун үстүнө чыгышат дагы. Анан мушташуу башталат. Оюн башталгандан кийин биз бул столду аркага жылдырабыз, тоскоолдук болгонго. 2 жолу жеңиш керек. 2 жолу жеңгенге чейин. Мисалы үчүн азыр ичинде таш барбы деп коркуп атасызбы? Жок, ичинде жуп-жумшак эле. Ал эми бир эле жолу кулап калган болбойт. Мисалы үчүн бирөөнү жеңиш үчүн 3 болгонго чейин, бир кулады, 1-0, 1-1, ошондо 3 болду. 3 болгондон кийин түштү. Тегинсе отурганы чыгат, аны дагы утуш керек. Азыркыдагыдай эле система бирдей. Макулбу? Жеңишке жетиш үчүн 2 жолу жеңиш болуш керек. Азыр эми сиздер менен бир сүйлөшөлү. Канчалык деңгээлде жеңелери спорттон кыйын, же кыйын эмеспи, ошону бизге айтып бериңиздер, байкелер. Ага чейин биздин мырзаларга бир кол чоюп коюңуздар. Кана, Турарбек байке, сизден баштайлычы. Кандай сиздин жубайыңыз спортко? Спортко деле жок, анан азыр. Спортко жокпу? Азыр көрөбүз да. Мускал эжеке акыркы жолу качан мушташты? Билбейм, качан урду эле деп койду. Сиз турабы? Албетте. Акыркы жолу мени качан урду эле эсимде жок. Маселем деп койду. Алишер мырза, спортко кандай сиздин сүйүктүүңүз жылдыз? Мурун каратеде катышкан. Карате? Канча жыл мурун? Опасный, кичине айласа. Опасный, Кичине доктор. Анда мындай кылалы. Жылдыз айымдын колуна эмес, могу жазыктарды бутуна байлап берип таштайлы. Каратеден буту күчтүү болот дейт. Бул психологиялык да эме болот. Эме болчу.
Штанг көтөрүп. Штангасы жакшы экен. Мен баланы 1 саат көтөрүп чарчап калсам, ал 3 саат, 4 саат жүрө берет да. Эми алго керек болсо сиз деле көтөрө алышы мүмкүн. Ошондой. Кайрат мырза? Биздики билбейм, эми азыр көрөбүз да. Деги эле спортко кандай? Кызыгабы? Спортко кызыгат. Эмне түрүнө? Таеквондо мен машыгып жүрчүм. Бүгүн таеквондисткалар, каратисткалар. Бирөөсү таеквондист, бирөөсү каратист экен. Сиздикичи? Байкенки бой бесправил болгон. Ахмат сыйлага келосуң. Ахмат сыйлап. UFC-ге жолдомо кылабыз. Эми азыр бул жерде сиздердин оюңуздар менен бөлүшүп өткүзгү келип атат. Канчанчы секундада утуп алат деген ой. Алишер мырза, сиз айтыңызчы. Канча аракетте, 1 аракеттеби, 2 аракеттеби, түшпөй туруп эле дароо утабы, ошону айтыңызчы. Алишер. Сразу эле утат го. Сразу утат. Сразу. Турарбек байлап берсең рашчы. Турарбек байке. 5 секунд. 5 секунд. Чыгып туруп эле деңиз, нокаут. Биге 1 минут дейм. Кайрат байке? 6 секунд. 6 секунд. Карачы, булардын 6 чейин санаганда эле, Сиздер деген укмуш, мен сиздерден коркуп баштадым, жеңгелер. Мунча күчтүү болгонун билгенде скорый чакырып коймокмун да. Бул жерге. Бирок медпункт бар. Биз урмат экөөбүз оң жак, сол жактан страховкадан катуу кылып жардам берип туралар. Бүгүн жеңгелерибиздин арасында бирөөсү таеквондист, бирөөсү каратист, бирөөсү беспредельщик экен. Ахмат сыйла дейт, UFC-де мушташам дейт. Азыр эми тамаша түрүндө бала кезде эске салып бир ностальгия кыла турган убак жаздык чабыш кылабыз. Анда эмесе бул жакта Турарбек мырза менен Кайрат эң аз айтышты. Булар 5 секунд менен 6 секунд дейт. Демек Мыскал Нурайда баштасын, андан соң утканы менен Жылдыз айым улантат. Биз ортого биздин жаныбызга Мыскал айым менен Нурайда айымды чакырабыз. Турарбек мырзанын, Кайрат мырзанын сүйүктүүлөрү. Келгиле. Келиңиздер. Алишер, сиз орун алып турсаңыз болот. Сиздер болсо жанында туруп колдоп турсаңыздар болот. Анда эмесе биз күткөн көз илмем келди. Ушул аянтчанын оң канатында Нурайда кол чабуулар. Сол канатта Мыскал кол чабуулар. Анда эмесе 3, 2, 1, файт! Баштадык. Ой, ойлагыл. Ой! Азаматсыз. Мыскал бир упай. Шашпа. 1-0. 1-0. 1-0. Кеттик. Файт. Байка. Сиз да айтып турсаңыз болот, сиз да айтып тургуз. Бул жакта 1 упай үчүн таймаш отабыз, ат салыш отабыз. Бирок биринчи Мыскал түштү. Эсеп 1-1. Эсеп 1-1. Келиңиз. Мен чакканда эле чыкты. Эсеп 1-1. 3, 2, 1. Чечүүчү оюн кеттик. 3 раунд. 3-чү раундке баштадык. Мындай турсаң? Колдошуулар барбы? Тептең. Баштан. Түзүрөксүз да, түзүрөк. Сен нара качып атасың? Беде качып. Азыр. Бар жакшы элеби? Жастык оор эмес бекен? Катуу экен. Сиз Жок, көтөргөнчө чачып калып атасыз. Кандай дейсиз? Эми батирге деле кичине аракет кылып коюңуздар да. Мындай эле бекер эле хакат деп отуп эле алып кетип калганга. Мен дагы бу жаным барбай атат. Кана кеттик. 3, 2, 1. Башта. Бер жол. Даядан башташты. Байке, сүрүңүз. Кана. Ох. Ай. Нурайда айымга кол чабуулар. Анткени азыр сиздин атаандашыңыз келе атат. Жылдыз менен Алишер ортого келсин, келиңиз.
Кала эмесе баарыбыз бирге. 3, 2, 1. Баштадык. Үч раунд ойнойбуз. Биринчи раунд кетти. Наоборот. Ойлаңыздар. Эсеп 1-0. 1-0. Келиңиз, кичине артка. Шашпа. Так. Шашпа. Сиз мага айтып коңуздар Нурайда айым менен мушташпай жүргүлө депчи. Абайлагыла. Жакшы, дагы жакшы оюн мушту менен болгондо эмне болмок эле. 3-2-1 кеттик. Тептең. Улантабыз. Шашпа. Колуңуздар тийгизбеңиздер, жастык менен. Ой. Абайлаңыздар. 3, 2, 1, кеттик. Жастық мен ұштысы қолмен ұшып кеттім. Бергел тақай. Браво! Карач. Бул эми тактикада. Бул Нурайда айымдын тактикасы строевый. Бул деген ушундай ыкма менен өзүңүздөр байкагандай эле эки атаандашын тең утуп алган. Нурайда айым бүгүн кадимкидей эле талапкер болду. Кадырлуу айымдар жана мырзалар, сиздердин алкышыңыздар менен Турарбек Мыскал үй бүлөсүндө 1 упай, Алишер Жылдыз үй бүлөсүндө 1 упай, эми мына Кайрат Нурайда дагы 1 упай. Баары тең келатышат, алдыда дагы 2 жарыш бар. Эң күчтүүлөрдү чогуу тандамакчыбыз. Кол чабуулар, түгөйлөр таймашы, Улуттук телерадио берүү корпорациясына улантабыз. Үй бүлөлүк ынтымакты даңазалаган Түгөйлөр таймашы долбоорунун башкы демөөрчүсү Дөөлөт курулуш компаниясы. Эң мыкты компаниядан биз сиздерге Шопоков Эко Сити турак жайын сунуштайбыз. Түгөйлөр таймашынан уктук эле Санжар реклама кылып атат деп барсаңыздар болот. Баштапкы пайызы жок. 15 жылга шашпай бөлүп төлөй бересиз. Ал эми үй 3 жылдын ичинде курулуп бүтөт. Айта турган нерсе 15 жыл курулат окшойт деп коркуунун кажети жок. Келиңиздер, документтерин барын көрүңүздөр дагы өзүңүзгө жаккан, өзүңүзгө туура келген үйдү тандап жашаңыздар. Мына биздин айымдардын кызыктуу таймашынан кийин азыр мырзалар үчүн дагы өзгөчө бир оюн зоок даярдап койдук. Аны үчүн столубузга айымдарды, жубайларын чакырабыз мырзалар. Келиңиздер. Негизи эле жолдошторуңуздар таттуу тамакка кандай? Таттуу тамак жегенди жакшы көрөбү же? Мен сладкое ешкім. Жакшы. Анда сиздердин утканга көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар экен. Сиздердикичи? Таттуу жакшы көрбөйт. Жакшы көрбөйбү? Мен жегенде. Сиз жегенде. Бирок сиз күндө жеген үчүн бул деле күндө жейт деп кой. Жок. Сиз тарапчы? Биздики таттууга жок. Азыр биз бул жерге атайын пончиктер даярдап койдук. Сырты таттуу, ичинде эт. Ошондо баарына жагат. Таттуу жегендерге дагы, эт жегендерге дагы баарына жагат. Бул оюндун эң эле биринчи шарты канчалык силердин жолдошторуңуздар мындай ийилчээк болгонун текшергүбүз келип турат. Албетте мындай спорт ден соолуктун булагы дегендей сөзсүз түрдө спорт кылып туруш керек. Спорт кылгандай дегенде жакшы эле дедиңиздер. Эми азыр мындай кылабыз. Бир бул үстүндө зым тартылган татынакай биз сонун таттуу пончикти жипке байлайбыз. Бир бурчу үстүндө турат, пончикке байланып, бир бурчу бутунда. Анан ал пончик бул беттин деңгээлине түшүш үчүн бутту көтөрүш керек. Бутту көтөрүп туруп, эң биринчи жеп бүткөн мырза, силердин жолдошуңуздар ким биринчи жеп бүтсө, ошол утат. Айта кетчү нерсе, эгерде тиштеп туруп катуураак тартып ийсе, ал үзүлүп кетип, бүтүнү менен түшүп кетсе, анда утулат дагы чыгып кете берет. Берки эко улантат. Ошондуктан аябай маанилүү, кылдаттык менен кылган маанилүү. Эми сиздерге айта турган нерсе, буга чейин сиздерге жарыштын алдында жолдошторуңуздар чакырдык, алар менен сүйлөштүк. Алардын сиздерге болгон ишеничи аябай күчтүү экен. Канча минутада деген азыр өзүңүздүн оюңузду айтасыздар.
Эми албетте эң биринчи жеп бүткөн утат. Эгерде сиздер айткан минута секундасына чейин келсе, анда Түгөлөр Таймашын редакциясынан Нурмат экөөбүздөн сиздерге бонустагы белек тапшырганга биз каршы эмеспиз. Макулбу? Анда элесе баштайлы. Так, чекесинен башта. Алишер мырзадан баштай берели анда. 3 минутада. 3 минутада жеп бүтөбү? 2 минутта. 3 же 2? 2. Же 23 2. 2 минут деп жазаланды. Алишер 2 минут. Алишер 2 минут. Мыскал Турарбек 2 минутада жеп бүтөт. 2 минут. Кайрат 2 минут коебуз. Сиздердики 2 минут. Бар тең 2 минуттан бе? Бирок мындай элестетип көргүлө, бутунда байланып турат. Үстүдө турат, мындай бутун көтөрүп туруп анан жейт да, жипте байланып турат. 2 минут 30 секундта жеп бүтөт. 2:30 деп коелу анда. Турарбек мырза 2 минут 30 секунд. 3 деп менкине. Сиз кичине көп айтып койдуңуз окшойт, 2 минут жетет. 5 минутта жейт. Сиздики сладкая ешка деп аттыңыз беле? Таттууну жакшы көрөт да. Деп жасасак. Бул жакта ийилчектик, анан ооздун размери маанилүү. Мо чоңураак ачканда бүтүн эле менен батып кетсе, ошол утуп кетиши мүмкүн. Бир салттырып жеп койсо да болот. Мондой. Бир хап деп. Анда ошойдон калтырдык. 3 минут, 2 минут 30 секунд жана сиздики 2 минут менен калды. 2 минут. 2 минут боюнча калдык. 2 минут 20 секунд деп коңузчу. 2 минут 20 секунд. Сиздики 3 минут боюнча. Алишер 3 минутта, Турарбек мырза 2 минут 30 секундада, Кайрат мырза болсо 2 минут 30 секундта. Жана бул жарышыбыздын айырмасы мырзалардын баары чогуу баштайт. Бир тизебиз дагы 3, 2, 1 дегенде башташат. Анан биз секундомерди ким биринчи жеп бүтөшүн токтотобуз. Сүйлөштүкпү? Тактадыкпы? Анда эмесе, ал эми сиздер жанында туруп, мындай кол менен түртүп жардам берсе болбойт. Бир гана ооз 2. Сөз менен мындай колдоп, коштоп. Азаматсың. Мен байым, батырым, ханым, красавчиксиң, молодец деп турсаңыздар эле болду. Көрөрмандар даяр болсо, биз азыр реквизиттер даярдайбыз дагы, мырзаларды ортого чакырмакчыбыз. Кол чабуулар, бул 3-чү оюн. Эми байкаңыздар, мырзалар дайыр эске салалы. Ким катыраак тартып атып, жалпысынан бүтүн үзүлүп жерге түшүп кетсе утулуп калабыз. Мындай кылдаттык менен бул жерде мындай акырындан кыймылдаш керек да. Хирургический эме менен, аракет менен, макулбу? Анда эмесе, баарыбыз даярбыз. Өзүңүздөр байкагандай, ар кимдин өзүнүн боюна жараша ийилдик, бутун көтөрүп туруп, бутун оозун деңгээлине түшүрүп текшерип алганбыз. Баары калыс. Анда эмесе, 3, 2, 1, баштадык. Алыс кетпеңиз, алыс кетпеңиз. Абайлаш керек, абайлаш керек. Жок, болбойт. Жалсыз кетпеңиз, берирээк жылдып коелу сизде. Берирээк келиңиз. Беринки тутпай. Мына сладкая ешкалардыкы окшошуп келатат. Байка өзүңүз түкөн жеңиз элдикке карабай. Орол калды ғой. Колуңуз менен кармаңыз. Баары секилет. Жеңелер мындай кылалы. Байкени колунан кармап турсаңыздар болот деп коелу, жолдошуңуздан колунан кармабаңыздар. Ары бери кулап кетпеш үчүн. Мына азыр, мына кичине калды. Сладкая ешкалардыкы кичине калды. Мен түшүрүп. Байкем, сиздики түшүп кетти. Жерге түшүп калды, тилекке каршы. Азыр тийбей туруңуздар, урмат, жылдырып туруңуз, эгерде бардыгы түшүп кетсе анда эме кылабыз. Бар. Браво!
Сүйүктүү көрмандар. Муну өйдө көтөрүп коеюн анда. Сиз байке сонун келаткансыз да. Аябай сонун келаткансыз. Сиздики жеңени эле көрө албастык болуп калды. Ары бери жулкулатып үйбөдү. Ай, болбойсуңбу деп элечи. Ал эми Алишер, молодец, Алишер, красавчик. Жылдыз жакшы колдоп атты. Биякта секундан байкап, урмат бер байкап коюңуз, канча деп айтканым бул Жылдыз айым. Ошол маанилүү. Анткени мен секундан бияктан айтайын. Менин байкашым боюнча аябай жакындады окшойт. Өзүнүн жолдошун аябай жакшы билет окшойт. Ошончо текшеребиз азыр. Алишер мырзанын жубайы Жылдыз айтты эле. 3 минутада менин жолдошум пончикти жеп бүтөт деген. Ал эми 3 минут эмес эле 2 минут 6 секундта жеп койдук. Деги эле ушул жарыштын жеңүүчүсү сиздер аталдыңыздар. Сиздердин үй бүлөңүздөргө дагы бир упай кетти. Браво, браво, браво. Сиз 3 минуттан атак 3 минут жесеңиздер биз сиздерге дагы бир бонус бермекчүбүз. Аны бонусту деп урматтын машинесин берип коюн деп атам эле сиздерге. Болбой калды. Алдыда 4-чү оюн бар. Ал жакта 3 упайдын тагдырын чечебиз. Азыр баарыңардын мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ошол 4-чүдө ким жеңүүчү болсо, ошол 3 упай алат да автоматтык турда кийинки баскычка өтмөкчү. Анда эмесе азыр төрдөн орун алып туруңуздар. Браво! Түгөлөр таймашынын башкы демөөрчүсү болгон Дөөлөт курулуш компаниясынан эң мыкты сунуш бар. Сиз көптөн бери үйлүү боло албай жүрсөңүз, үйгө жете албай жүрсөңүз, Дөөлөт курулуш компаниясы жакшы шарттарды сунуштайт. Анткени баштапкы төлөмү жок, 15 жылга бөлүп төлөп, сиз үйлүү болуп каласыз. Болгону алдыда турган номерлер аркылуу байланышып, Дөөлөт курулуштан үйлүү болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип үй бүлөлөрдүн ынтымагы менен, биримдиги менен жеңиштерге жетип келатышат. Азыр болсо 4-чү чечүүчү оюн 3 упайдын тагдыры чечилет. Же болбосо бул оюнда ким утса, ошол түгөй жеңишке жетет дегенди түшүндүрөт. Сүйүктүү көрөрмандар, эми бул достук арасы менен кармаптуу аралатып көргөнбүз буга чейин. Биздин азыркы учурда актуалдуу рекордубуз 35 секунд. 35 секундту нарындан келген бир түгөйлөр, болбосо сакадай бою сары алтын деп бойлору кичинекей түгөйлөр укмуш рекорд кылып салды эле. Биз эми азыр ошол эле рекордту кайра жандандырганга оюбуз деле жок. Ошондуктан бир аз шартты өзгөрттүк. Бул дөңгөчтү 2 мүнөттүн ичинде эң көпкө аралаган түгөйгө 3 упай беребиз. Бул жакта биз үстүнө миз калтырып, издерин чийип кеткенбиз. Ошол из менен биздин түгөйлөр аралайт. Ал эми аралап атканда дөңгөч кыймылдап кетпеш үчүн профессионалдуу дөңгөч кармагыч Урмат Карачев дөңгөчтү кармап турат. Жардам берип сүйлөштүкпү? Биздин жарышыбыздын шарты боюнча эң аз упай болгон түгөй баштайт, эң көп упай болгон түгөй күтүп, карап, байкап турат. Азырынча бизде Кайрат Нурайда 1 упай, Турарбек Мыскалда 1 упай жана Алишер Жылдызда 2 упай. Демек, Кайрат Нурайда баштайт, Турарбек Мыскал улантат, анан Алишер Жылдыз жыйынтыктайт. Ар бир түгөйгө 2 мүнөт чектөө киргизебиз. 2 мүнөт бүткөндө канк дейт. Эгерде аралап жерге сынып түшүп калган эмес болсо, ал бөлүк эсептелинбейт. Түшүнүктүү болду окшойт. Биз жаныбызга Кайрат Нурайдан чакырабыз. Кол чабуулар. Чечүүчү эң маанилүү оюн 3, 2, 1 башла! Силер мындай темп менен отундун баарын аралап чыкайсыңарбы? 2 мүнөт убактыңар бар. Бирөө кетти. Андан кийинкиси. Колдоочулар барбы? Сен колдоочу дебей өзүң алдына ишин жакшы кылчай. Дөңгөч кармагыч. Кармап турам. Кому кетти? Ойна.
Ого, 3. Шашма. Тарма урмат. Шашма кери. Так. Dört. Çok orada koy. Basmasan aran, bas kaldı. İyi. Стоп. Бирок жакшы аракет кылганда 5-синде эле Сиз убакытты албадыңыз бияктан. Бир акылдуу болуп жакта. Азыр жеңемдин давлениясы көтөрүлүп кетет элек үчүн кечирим сурап калалы. Азаматсыз. Дегеле, Байке, окумуш. Азаматсыз. Жеңем аябай чыр экен, сизге медаль бергим келип атат. Азаматсыз. Жанатан бери мен мындай шекшип, дух түшүп баратат да, мындай бияка жылып. 4 туугандар, бул деген 2 мүнөт, 2 мүнөттө 4-тө, демек орто эсеп менен 1 мол дөңгөчтү 30 секундта сиз өкөңүздөр азыркы рекордту жаңыладыңыздар. Жаңы рекорд жаздыңар. Азаматсыздар. 4 болду. Браво, кол чабуулар. 3, 2, 1, баштадык. 2 мүнөттүк чектөөңүздөр бар. Basmadı. Bak ben nasıl tutalım. Мен şu берүүнү алып баратып дегеле өзүм дагы келинчек менен качышкым келип кетет. Аралагың келиппи? Алып баруучу болсом өзүм деле качышмакмын дегеле аябай. Мына экинчисине кеттик. Биринчиси даяр. Турак. Almak mı? Basma. Жақсы кетіп атасыңар. Бірақ кішкене тақалып кетіп атасыңар. Екі. Айтқанбыз, болған 2 минут. Пауза орта. Üç. Stop. Жақшы. Байке, сіз жана өзү айткандай элечи, келип эки жакка карматып, колуңуз менен өзүңүздү эле аратып чыктыңыз мүмкүн, мындай болчу. Албетте эле тамаша, жеңеке сизге дагы чоң рахмат. Ошондо жалпысынан 3 болуп калды. Бир гол чаап коюңуздар. 3, 2, 1, баштадык. Öne gitti. Ушундай ынтымак менен биргеликте бийиктиктерди багындырабыз деп буйрса келатышат. Биздин күбөлөрүбүз. Кана колдоочулар.
Урматтуу экөөбүз экөөлөп жардам берип атабыз. Силер дагы мага жардам берип туруңуздар. Az kaldı, ikincisi az kaldı. Ali Şef! Ali Şef! Şuna kıyma koyasın. İki. Tüstü olsun. Tamam. İşte koydu. Burada. İki жақта Қайрат Мырза отырады. О, Құдай. Жетпей қалса екен. О, Құдай деп. Üç bitti. Üç. Get. Stop. Шопоков Эко-Сити турак жай комплексине кош келиңиз. Бул жерде сизди эмне күтөт? Жашылдандырылган аймактар менен гармонияда бактылуу жашоо мүмкүнчүлүгү. Заманбап дизайн жана экологиялык тазалыктан пайда болгон комфорт. 4 блок, 14 кабат, сейсмикалык жактан талапка жооп берген монолиттүү корпус. Үйүңүзгө табыгый жарыкты жана бейпилдикти тартуулаган чоң терезелер. Сергек жашоо үчүн оюн аянтчалары, олимпиадалык стандартындагы бассейн, вело жана чуркоо жолдору, жашыл паркы бар, табият койнунда жашоо мүмкүнчүлүгү. Дөлөт курулуш компаниясы уникалдуу сунуш тартуулайт. Батирди даяр ремонту менен 15 жылга чейин бөлүп, пайсыз жана баштапкы төлөмсүз сатып алсаңыз болот. Бүгүнкү берүүбүздүн тандоо турунун жеңүүчүлөрү аталган Кайрат Мырзанын үй бүлөсүнө кол чалуулар! Албетте. Дагы байкем, мына реакцияны көргүзүп келди. Браво. Сіздер кейінгі басқышқа өттіңіздер. Құдайым бөлса құттықтаймыз сіздерді. Барыңар келгіле. Ұтқандарды құттықтаймыз, ұтылып қалғандар қайғырбаңыздар. Мұндай таймаштарда біреу ұтылады, біреу ұтады. Албетте, ұтылып қалғандарға дағы, ұтқандарға дағы бізден башқы демеушісі болған Дөлөт құрылыш компаниясынан башқы батирді ұтып алғанға сілер бір қадам жасадыңыздар. Ал эми қалған қатысушыларға болса, мына ушундай ең сонун белектерибизди чын жүрөгүбүздөн тапшырып коелу. Башкы демеушүбүздүн атыбыздан ушул белектер сиздер үчүн. Келиңиз ага. Жана келиңиз тура. Бир кол чаап коюңуздар. Ошондой эле сүйүктүү телекөрүүчүлөр, ар бир үй бүлөдө бөбөктүн үнү жаңырсын. Жана бөбөк болгон үй бүлөдө сөз түрдө жеңелерибизге жалаяк керек болот. Мырзалардын маянасынын бир чоң бөлүгү эле жалаяктарга кетип калат. Ошондуктан Түгөлөр таймашынын расмий демөөрчүсү болгон Mini Vini компаниясынан сонун белектерибиз бар. Жапон технологиясы менен өндүрүлгөн номер 1 Кыргызстан номер 1 жалаяктары Mini Vini. Мына сиздерге бөбөктөрүңүзгө чын жүрөгүбүздөн кайгырабыз. Mini Vini атынан катышуучулардын баарына чоң рахмат деп айтмакчыбыз. Жана албетте эле бир жумада көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Убакыт зымыраган куш. Алдыда тандоо турубуз бүтөйүн деп калды. Андан кийин эң кызыктуу жарыштар башталмакчы. Жарым финал жана супер финал бизди күтүп атат. Ар бир үйдө достук болсун, ынтымак болсун, тырчылык болсун. Жана ошондой эле биздин ушул үй бүлөлөрдү ынтымакка, биримдикке чакырган түгөйлөр таймашы эмки жумада сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Көрүшкөнчө.